Шаардын кайсыл тарабына барбаңыз, балдардын иштеп жүргөнүн көрөсүз. Алар машиналарга ысырык салып, таштанды чогултушат. Атам жумушсуз калды. Үйдө эч ким иштебейт. Ошого бут кийим тазалай баштадым. Жада калса өлкөгө миллиарддаган каражат келип жаткан учурда дагы көптөгөн жаш балдар үй бүлөсүнө жардамдашууга аргасыз болчу. Учурда өлкө экономикалык кыйроо алдында турганда алардын саны өсүүдө. Азыр иштеп жүргөнүм балдар көп. Адамдар ач кол турат. Эртең мененки саат 8. 13 жаштагы Первез болсо жумушуна камынып жатат. Ал инилери менен бирге жакынкы айлардан бери бут кийим тазалай баштады. Күнүнө 50 афгани табам. Мурда 150 афгани тапчумун. Бирок азыр иш жок. Атам иштебей калгандан бери иштеп акча табышым керек деп мектепке барбай калгам. Бир кап ундун баасы 3000 афгани. Бир бөтөлкү май 3500 афгани турат. Баары кымбаттады. Первездин атасы мантикер болуп иштөө үчүн көчөдө жумуш сурап турат. Мурда атасынын тапканы жетиштүү болчу. Бул жерге күн сайын келем. Бирок жада калса бир афгани да таппайм. Бир сындырымдан да таба албайм. Мында баарынын абалы ушундай. Баламдын иштешине каршымын, бирок шартыбыз оор. Иштеп акча таап кел деп жөнөткөндөн башка аргабыз жок. Бут кийимиңизди тазалап берейинби? Башка балдар кол көтөрүшү мүмкүн деп кооптонуп, Первез көчөдө инилери менен чогуу басат. Соода, солгун. Адамдар бут кийимин тазалатпай коюшса көңүлүбүз чөгөт. Жада калса 2 же 3 нан сатып алууга да акча таппайбыз. Кээде күнү бою иш чыкпаса үйгө куру кол барабыз. Кардалар жок болсо, балдар Кабылдын борборундагы стадиондо дем алышат. Алардын да эле келечекке карата чоң кыялы бар. Чоңойгондо ким болосуңар? Инженер, Доктор. Учкуч. Инженер. Мектептер кайра ачылганда мектепке барасыңбы же иштей бересиңби? атам жумуш тапса барам. Эгер таппаса, Балдар шаардын шишкебек саткан жеринен жана Кабылдын гүл саткан көчөсүнөн. Мындан сырткары айлык маянасын талап кылып, банктардын алдында узун кезекке турган мамлекеттик кызматкерлердин жанынан дагы өтүштү. Талибан бийликке келгенден кийин эл аралык каржылоо токтоп, Ооганстандын чет элдик резервтери тоңдурулду жана санкциялар киргизилди. Эми экономика кыйрап жатат. Бүгүн тамак жедиңби? жок. Бүгүн иш болбоду. Анда эми эмне кыласың? Эч нерсе, кечке чейин акча иштеп, үйгө нан таап баргыча ачка жүрөбүз. Аягында алар бир нан сатып алып бөлүп жешти. Кийинчерээк бир кардар дагы табышты. Эртең менен бут кийимимди тазалап чыксам да аларга жардам берип турам. Ооганстанда экономикалык абал ушундай начар болгонун көрдүңүз беле? Эртеден кечке дүкөнүмө келгендердин көпчүлүгү бут кийимиңизди тазалап берейинби же акча бериңизчи деп келишет. Күн сайын 150дөй адам ошентип келет. Первез тапкан акчасы менен бүгүн үй бүлөсүн багат. Бирок азык-түлүк кымбаттап, ижара акысын төлөөнүн мөөнөтү дагы өтүүдө. Үй бүлөгө жардам берип жатканыңа кубанычтасыңбы? Ооба, кубанычтамын. Бирок мектепке барышыбыз керек эле. Окусаң чоңойгондо бир кесипке ээ болосуң.